Ыйман. Ыйманда 7 парыз бар. Ошолордун бири периштелерге ишенүү. Биз бул дүйнөдө көп нерселерди көзүбүз менен көрө албайбыз. Көрбөсөк да бар деп ишенебиз. Ошолордун бири периштелер. Алар нурдан жаралган. Тамактанышпайт. Алар аял эркек болуп бөлүнбөйт. Күнөө да жасабайт. Алла Тааланын айтканын эки кылбай аткарышат. Ага сыйынышат. Алардын санын Кудай Таала өзү гана билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистерде 4 улук периштенин жана айрым периштелердин ысымдары жана алардын аткарар кызматтары айтылып өткөн. Алар төмөнкүлөк. Биринчи, Жабраил алейхиссалам. Алла Таала менен пайгамбарлардын ортосундагы чабарман. Экинчи, Микаил алейхиссалам. Табиятты жетектейт. Шамал, жамгыр сыяктуулар анын карамагында. Азраил алейхиссалам. Жарык дүйнөдө жашоосу бүткөндөрдүн жанын алат. Ал эми төртүнчү, Исрафил алейхиссалам. Сурнай ээси. Биринчи ирет сурнай тартканда тирүү жанын баары өлөт. Экинчи ирет тартканда өлгөндөрдүн баары тирилет. Булардан тышкары биздин жакшылык жана жамандык иштерибизди каттап туруучу эки периште бар. Бири оңдо, бири сол жагыбызда. Оң жактагысы соопторду, сол жактагысы күнөөлөрдү жазып жүрөт. Ошондой эле Мункар жана Накир аттуу эки периште бар. Бул экөө өлгөндөрдү мүрзөлөрдө суракка алат.